Урматтуу сөөлжан багуучулар, мына дарбыздарды, анделектерди мындан 10 күн мурун ушул жерге сөөлжандардын үстүнө жапканмын. Бүгүн 14 август, ошондо 4 августта ушул жерге дарбыздарды таштаганмын. Азыр эмне болду экен, кандай болду экен, ошону сиздер менен көрөлү. Дарбыз ширип атыптыр. Дарбыздын ширесин бу жерге түшкөн да, бу жерди ачып көрөбүз. Мына жылдап калыптыр. Мына. Мына анделек, коон. Муну да көрөбүз. Мына жармашып, чекесине жармашып, мына кырып жеп атыптыр. Мына эмеле оролушуп, чырмалышып алыптыр. Мына сөөлжандар. Мына буюрса. Мына жумурткалап көбөйүп атыптыр. Мына бул сөөлжандар таттуу азыкты өтө жакшы көрөт. Мына коондун ширеси түшкөн жерге тимеле үйүлүп, укмуш үйүлүшүптүр. Мынаны ачабыз. Бул кийинирээк салынды эле. Бул 10 күн эмес, буга бир 5 күн болду. Мына буга да келе башташыптыр. Мына үйүлүшүп баштаптыр. Мына дарбызды көрөбүз. Мына мында астын ачабыз. Мына демек туугандар, ширин оокаттарды аябай жакшы көрөт сөөлжандар. Салыңыздар. Анан ар жакка дагы алма салганмын. Аны дагы 2-3 күндөн кийин ачам. Ошондо сиздерге көрсөтөм. Мына жерде картошканы. Бул чирик эмес. Бул чириш керек. Мындай эле салынган. Бул чиригенден кийин жейт да. Жакшы, мыкты. Мына анделектин астын ачып көрөлү. Чирип атыптыр. Мына. Урматтуу сөөлжан багуучулар, азыр сезон убагы. Айрыкча ошо ширин азыктарды, алма, дарбыз, коондорду сөөлжандарга салыңыздар.